Кутмандуу күнүңөр менен кымбаттуу окуучулар. 7 класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз. Экранга көңүл бургула. Сүрөттү карап, бүгүнкү сабактын темасын аныктагыла. Сүрөттө кимдерди көрүп турасыңар? Бүгүнкү сабактын темасы мектеп формасы кандай болуш керек деген суроолуу тема. Ал эми грамматикалык материалыбыз жайылма сүйлөм. Бүгүн сабакта мектеп формасы жөнүндө сүйлөшөбүз. Иликтөө жүргүзүүнү, иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча диаграмма түзүүнү үйрөнөсүңөр. Мектеп формасы кандай болуш керектигин жайылма сүйлөмдөр менен айтып жана жарнама жазып бересиңер. Жайылма сүйлөм кандай сүйлөм? Баш жана айкындооч мүчөлөрү аркылуу түзүлгөн сүйлөм жайылма сүйлөм болот. Мектеп формасы жарашыктуу тигилет. Сүйлөмдө мектеп формасы жөнүндө айтылды. Кийимдерди сапаттуу тигишет. Бул сүйлөмдөр жайылма сүйлөм. Себеби менен баяндоочтон сырткары айкындооч мүчөлөрү дагы бар. Эми карама-каршы маанидеги эки сүйлөм сунушталат. Окуучулар мектепке форма кийиш керек. Окуучулар мектепке форма кийбеш керек деген эки ой бар. Келгиле талкуулагыла. Окуучулар мектепке форма кийиш керек деген ойго эгерде окуучулар мектепке форма кийсе, анда деп оюңарды улагыла. Жыйынтыгында демек окуучулар мектепке форма кийиш керек деп жыйынтыктагыла. Балким араңарда окуучулар мектепке форма кийбеш керек деген ойду таандагандар бар болот. Анда өзүңөрдүн оюңарды далилдеп берүү үчүн төмөндөгү кепилгүлөрүн колдонгула. Окуучулар мектепке форма кийгенде эмне боло тургандыгын уланткыла. Демек окуучулар мектепке форма кийбеш керек деп жыйынтыкка келгиле. Мектеп формасы кандай болуш керек? Иликтөө жүргүзгүлө. Классыңардагы окуган окуучулардан бул суроону берип, сурап көргүлө. Мектеп формасы кандай болуш керек? Сураган сурамжылоонун иликтөө баракчасына түшүргүлө. Үлгүнү карайбыз. Суроолорду беребиз. Мектеп формасы болуш керекпи? Эмне үчүн? Мектеп формасы болбош керекпи? Эмне үчүн болбош керек? Мектеп формасы кандай болуш керек? Деген суроолорду беребиз. Окуучулардын санын көрсөткүлө. Классыңарда канча окуучу окуйт? Алардын канчасы кыздар, канчасы балдар? Суроолордун жоопторун таблицанын экинчи мамычасына жазып чыккыла. Мисал үчүн, мектеп формасы болуш керекпи? Деген суроого болуш керек, себеби бул ыңгайлуу. Кээ бир окуучулар күнүгө ар кандай кийим кийет. Ошондо мен өзүмдү ыңгайсыз сезем. Кийими көп жана мектеп формага кийгендер болуп бөлүнүп калабыз деген ойлорду айтты дейле. Балким силердин классыңардагы окуучулар башка ойлорду айтышар.
Экинчи суроого жооп кандай болду? Мектеп формасы болбош керекпи? Эмне үчүн болбош керек? Деген суроого балдар болбош керек, себеби мектеп формасы ыңгайсыз, баарына окшош болгум келбейт, мен модалуу кийингим келет деп жооп берди дейли. Же башка жоопторду айтышы мүмкүн. Дагы бир суроо калды. Мектеп формасы кандай болуш керек деген сурооңорго балдар ар кандай жооп беришет. Мисалы, форма модалуу болуш керек деген ой айтылды дейли. Жарашыктуу болуш керек деп айтышар. Арзан болуш керек деген ой болушу мүмкүнбү? Ыңгайлуу болуш керек, кир көтөрүмдүү болуш керек. Же мындан башка кандайдыр бир жоопторду беришет. Алардын айткан жоопторун таблицага жазып чыгыш керек. Жыйынтыктоо таблицасын түзөбүз. Үлгүгө карагыла. Окуучулардын саны 40, кыздар анын ичинде 18, 22 уул балдар. Суроолорго жооп бергенде өзүн чоңоюп калдым деп ойлогондордун саны канча? Башка балдардан айырмаланбаш үчүн мектеп формасы болуш керек дегендердин саны канча? Санын жазгыла. Белгилүү кино актеруна окшошкусу келген болсо, балким ушундай жооп бергендердин саны канча болду? Мектеп формасы болбош керекпи? Эмне үчүн деген суроого жооп берген окуучулардын дагы топтоштургула. Өзүн чоңойдум деп ойлойт. Башка кыздардан айырмаланбаш үчүн. Белгилүү киноактрисага окшошкусу келет. Мектеп формасы модалуу деп ойлойт. Мектеп формасы жарашыктуу болуш керек, арзан болуш керек, ыңгайлуу болуш керек, кир көтөрүмдүү болуш керек дегендердин саны канча? Ар бир жооптун тушуна окуучулардын санын көрсөтүп жазгыла. Ушинтип иликтөө жүргүзөбүз. Сабакта жакшылап талкуулап алалы. Сабак бүткөндөн кийин классыңардагы окуучулардан биз сунуштаган суроолорду берип, мектеп формасы жөнүндө оюн угуп, жоопторун таблицага жазып чыккыла. Алардын берген жоопторунун негизинде диаграмма түзгүлө. Бул үлгү силерге диаграмманы кантип түзүүгө мисал болсун. Мисалы, бул жерде көк түстө, жашыл түстө, ачык көк түстө берилген жооптор башка жоопторго караганда көбүрөөк болгону байкалат. Сурамжылоого катышкан окуучулардын эң азы мектеп формасы кир көтөрүмдүү болуш керек деген ойду айтышкандыгы көрүнүп турат. Бул ойду айткан окуучулардын санын кызыл түс менен диаграммада белгилептир. Силердин мектептин окуучуларынын оюн сурамжылап, өзүңөр диаграмма түзүп көргүлө. Түзгөн диаграммаңар боюнча сүйлөп берүүгө үйрөнөбүз. Мисалы, демек, алынган жыйынтыктар боюнча биринчи орунда кайсы ойду айткандар көп болсо, улантып жазасыңар. Мектеп формасы модалуу болуш керек деп эсептеген окуучулардын саны канча окуучу айткан болсо, санын көрсөткүлө. Мектеп формасы заманбап болуш керек деп эсептеген окуучулардын санын жазгыла. Эң көп сандагы окуучулар мектеп формасы жөнүндө эмне дешкен? Алардын оюн жазып чыккыла. Мына ушул сыяктуу үлгү менен диаграмманы сүйлөп берүүгө болот. Классташтарыңар менен
топтошуп долбоор аткаргыла. Долбоорду биз сунуштаган кадамдарды ыраттуу аткаруу аркылуу чечкиле. Бул көйгөй мектеп формасы кандай болуш керек деген көйгөй. Биринчи кадам. План түзүп алабыз. План боюнча озеки айтып берүүгө даярдангыла. Заманбап мектеп формасы жөнүндө айткыла. Силердин оюңарча мектеп формасы заманбап болуш үчүн кандай болуш керек? Уникалдуу мектеп формасы жөнүндө сүйлөп бергиле. Мектеп формасына жеке мамиле жасоо жөнүндө айтып берсеңер болот. Мектеп формасынын келечеги тууралуу ойлонгула. Ой жүгүртүп айтып бергиле. План боюнча даярданып озеки айтып берсеңер, долбоордун биринчи кадамын туура аткарган болосуңар. Эми экинчи кадамга көңүл бургула. Силер планды даярдап алгандан кийин таяныч сүйлөмдөрдү колдонуп сүйлөп берсеңер болот. Таяныч сүйлөмдөр форма модалуу болуш керек деген ой айтсаңар, анда анын себебин айткыла. Форма жарашыктуу болуш керек деген сүйлөмдү тандасаңар, анын дагы себебин түшүндүргүлө. Форма арзан баада болуш керек деген ойду ким тандайт? Анын дагы эмне үчүн арзан баада болуш керек деп ойлогонун себеби деп түшүндүргүлө. Форма ыңгайлуу болуш керек. Форма кир көтөрүмдүү болуш керек. Кайсы ойду тандасаңар, анын себебин түшүндүргүлө. Долбоордун кийинки кадамы. Бир нече карама-каршы пикирлерди окуйбуз. Адамдар модалуу эмес, жарашыктуу кийиниш керек. Эгерде адамдар жарашпаган, кымбат баадагы кийим кийишсе, анда алар жагымсыз көрүнүп калат. Жарашыктуу кийингенде адамдар сымбаттуу көрүнөт. Кийим жарашпаса деле кымбат болсо да, көп адамдар мода деп кие беришет. Кошуласыңбы же кошулбайсыңбы? Эмне үчүн кошуласың, эмне үчүн кошулбайсың? Долбоордун акыркы кадамына көңүл бургула. Бул жазуу иши. Мага кандай мектеп формасы жагат деген суроолуу сүйлөм менен эссени жазгыла. Эссени жазууда структураны пайдалангыла. Биринчи бөлүгү киришүү, экинчи айтылган ойго далилдер, мисалдар келтирилсин. Эссенин аягында жыйынтык жазгыла. Телесабак аяктагандан кийин классташтарыңар менен долбоордун бардык кадамдарын туура аткарып, талкууну туура жүргүзүүгө үйрөнгүлө. Мектеп формасы кандай болуш керек деген көйгөйдү чечүү биздин долбоордун максаты. Ар бир окуучунун оюн угуп чыгып, алардын айткан далилдерин, мисалдарын эске алып, өзүңөр жазган эсседе колдонсоңор болот. Эми биз Өзкөнбектин силерге берген сунуштарын окуп чыгабыз. Өзкөнбек. Балдар, бул көйгөйдү чечиш үчүн менимче биринчиден мектептеги окуучуларды чогултуш керек. Ал үчүн кулактандыруу жазыш керек. Экинчиден, окуучулар класс жетекчиңер менен бул көйгөйлүү маселени талкуулаш керек. Үчүнчүдөн, талкуудан кийин жыйынтыгыңарды мектептин мугалимдери, мектептин парламенти, ата-энелер комитети менен талкуулашыңар керек. Төртүнчүдөн,
bir чечимге келип, мектептин директоруна арыз кат жөнөтүшүңөр керек. 5-ден, жазган иш-чараңарды аткарышыңар керек. Өзкөнбектин сунуштары силерге жактыбы? Өзкөнбек бизге сунуштагандай, биз кулактандыруу жасайбыз. Кулактандырууну азыр 2 жолу уккыла. Бир туура жоопту тандап, тест аткаргыла. Кулактандыруу. Балдар жана кыздар, биздин мектепте окуучулардын формасы кандай болуш керек деген суроо боюнча чогулуш болот. Бүгүн 2021-жылдын 16 апрелинде саат 2-де 25 кабинетте күтөбүз. Мектеп администрациясы. Кулактандыруу. Балдар жана кыздар, биздин мектепте окуучулардын формасы кандай болуш керек деген суроо боюнча чогулуш болот. Бүгүн 2021-жылдын 16 апрелинде саат 2-де 25 кабинетте күтөбүз. Мектеп администрациясы. Окуучулардын мектеп формасы кандай болуш керек деген темада чогулуш өткөрүлө тургандыгы жөнүндө кулактандыруу уктук. Укканыңарды кандай түшүнгөнүңөрдү текшеребиз. Тесттин бир жообу туура. Кулактандыруу кимге жазылган? Окуучуларгабы, мугалимдергеби же ата-энелергеби? Кулактандырууда балдар жана кыздар деп айтылды. Демек, А жообу туура. Окуучуларга жазылган. Кулактандыруу эмне жөнүндө жазылган? Чогулуш болоору жөнүндө, сабак болоору жөнүндө же чогулуш болбой тургандыгы жөнүндө. Кайсы жооп туура? Албетте, А жообу туура. Чогулуш болоору жөнүндө. Иш-чаранын темасы кандай? Мектепте майрамдар кандай өтүш керек деген тема. Сынактын эрежелери кандай болуш керек? Мектеп формасы кандай болуш керек? Кайсы жооп туура? В. Мектеп формасы кандай болуш керек деген темада чогулуш болот. Иш-чаранын убактысы. Кайсы вариант туура? Ойлонгула. Б варианты туура. 2021-жылдын 16 апрелинде саат 2-де чогулуш болот. Иш-чаранын орду. Кайсы кабинетте боло турган болду? Туура жооп В. 25 кабинетте болду. Өз алдынча аткарууга жазуу ишин сунуштайбыз. Өзүңөр тандаган мектеп формасы тууралуу жарнама жазгыла. Таянычты колдонгула. Жарнама жазуунун эрежелерине көңүл бурабыз. Биринчи эреже. Жасаган жарнама эффективдүү болуш үчүн жарнамалап жаткан кийим жөнүндө бүт бардыгына угузуп жарыя салгыла. Демек, биринчи эреже көңүл бурдуруп алыш керек. Экинчи эреже. Жарнама тексттин аталышы чоң тамгалар менен жазылсын. Мисалы үчүн, мектеп формасы жөнүндө. Үчүнчү, барактын ортосуна көз кубаңгыдай кооз сүрөт койгула. Төртүнчү, текстиңер абзацтарга бөлүнүп жазылсын.
ар бир абзац жеңил окулгудай, бат көз жүгүртүп окулгудай болсун. Ошондо силердин жарнамаңарга бардыгы кызыгып окушат. Керектүү жерлерди башка түс менен бергиле же курсив менен бөлүп көрсөтүп койгула. Барактын төмөн жагында оң жакта телефон номери жазылсын. Силерди кантип табууга болот? Дарегиңерди түшүндүрүп жазгыла. Ушул эрежелерди таянып, жарнама даярдайбыз. Жарнама жазууда биз сунуштаган эрежелерге таянгыла. Андан сырткары, жарнаманын плакатын жасоо үчүн биз сунуштаган шилтемелер менен иштесеңер болот. Жарнаманын плакаты өтө кооз, сабаттуу, кызыктуу түзүлөт деп ойлойм. Анда эмесе, мектеп формасына арналган бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.